Эфирибизде улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизде коногубуз бар, тааныштыралы. Ооба, жакында кыргыз тасмаларынын катарындагы бир жаңы кино толуктайт. Дал ошол кинонун жаратуучулары бизде конокто. Тааныштырып өтсөк, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актриса Шайыр Касмалиева эжекебиз жана ошондой эле Жер тоголок деген тасманын продюсери, сценаристи Рустем Аксенов. Аскенов мырза бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар, кандайсыздар? Кутмандоотуңуздар менен. Саламатсыздар. Келе жаткан жаңы жылыңыздар. Рахмат силердин дагы. Аябай куттуктайт бекенбиз эртең келгенде эле. Силер ушунчалык бизди тосуп алдыңар, жаңы эле уйкудан ойгонуп, анан иш убактысына киши настрой боло электе силер бизди позитивке дароо эле үндөп койдуңар. Рахмат. Кубанычтабыз анда. Жаңы тасма жакында жарык көргөн аттыр. Алгач куттуктайбыз. Сценарий сизге таандык экен, Рустем мырза. Жер тоголок деп аталат. Жер тоголок экенин баары эле билет да эми. Анан дагы бир жолу айтып бериш керек болду, Жер тоголок экен азыр дагы спонсор неме тиги спор болот атпайбы? Жер тоголок, жер жалпак деген. Эми мында дагы биздин дагы алганыбыздыкы бул неме болду да баягы. Жер тоголок деген бул адамдын баягы кылган иш, кыңыр иш бир 40 күндө билинет деп коет го. Биз ошондой эми өзүбүз тамашада өскөн соң, КВНде өскөн соң биздики актуальный нерсени алганбыз. Жер тоголок кайра көрүшөбүз деп калышат го. Сөзсүз көрүшөбүз. Алган экенсиздер да. Кинонун мазмуну эмнени камтыйт? Бул кино менен эмнени берейин дедиңиздер эле? Биз эми бул кино менен бул жакта достук мамиле, анан апа менен баланын ортосундагы мамиле, мисалы бизде азыркы учурда апасы бар экенин билет, апасы баласы бар экенин билет, бирок ортосунда мамиле аябай мындай жакын эмес. Анан биз ушуну дагы баягы трагикомедия жанрын алып, күлкү, анан кичине трагедияны аралаштырып анан ушул кино. Кыргызстанда ушул трагикомедия дедиңиз, ушундай жанрдагы тасма тартыла элекпи? Комедиясы дагы бар, трагедиясы дагы бар, башка нерсеси да бар. Башка тасманы билбейт экенбиз, бирок биздин иштерибиздин арасынан бул эң биринчиси. Трагедия жагын алганыбыз биздики ушул эң биринчи да. Биз деген буга чейин ушул жалаң гана комедия менен келгенбиз. Жакшы. Шайыр эже, сиздичи бул тасмага ким чакырды? Бул тасмага ушу балдар өздөрү чакырышты. Мен башынан эле айтып келчү элем го, кийинки тартылган кээ бир ушу бир топ тасмалардан баш тартчумун да. Анткени чакырганда эле геройдун апасын ойноп бер, героинянын апасын ойноп бер дейт. Апанын ролу. Анан сюжетин сурай келип, апанын образы, характерин сурай келгенде эле баягы кирди чыкты образ да. Анан ар бир эле киного кирди чыкты образдар жарата бергенде элге дагы сиңимиң жок болот. Өзүң деле баягы актриса катары кандайдыр бир мындай эме ала албайсың да. Анан бул жерден айтып бергенде эле мен кызыктым образыма. Анткени кичинекей эле эпизоддо ал аялдын оор тагдыры, ошол эле учурда байланып калган берки үй бүлөсү, баласын дагы кыйбайт, мурунку эринен төрөгөн баласын да кыйбайт, ошол эле учурда бияктагы үй бүлөсүн дагы ажырым болушун каалабайт, иши кылып эки ортодо кыйналган апанын образы экен да. Кичинекей эле эпизод, бирок бизде жакшы сөз бар, кичинекей роль жок, кичинекей артист бар дегендей. Ошон үчүн өзүнүн түпкүрүндө ушундай чоңураак жүктү көтөргөн образдардан мен эч убакта баш тартпайм. Анан бул жигиттер менен иштеген мага аябай кызык болду. Себеби Самат уулумду ойноду. Экөөбүздүн ушул жолуккандагы эпизоддо кадимкидей жүрөктөр козголуп, анан экөөбүз репетиция учурунда эле Саматты өзүмө тарттым, баламдай кылып, ошол эле учурда кайра түрттүм, кабыл албайм деген нерсе менен. Ошол ички дүйнөдө жүрөктө ойноп аткандыктан Саматтын дарамети, Саматтын таланты ушунчалык мындай бир өзгөчө органикасы, өзгөчө жигит, өзгөчө актер экенине мен аябай баа бердим да. Анткени ушу экөөбүздүн диалогубузда кадимкидей ишенип ошол окуяга, кадимкидей мени менен эриш аркак болуп, чыныгы жашоодо апасы менен сүйлөшүп аткандай, чыныгы жашоодо баласы менен сүйлөшүп аткандай ушундай бердик да образды. Самат Эркинбеков жөнүндө сөз болуп атты, жаш актер десек. Анан биз ошо тартылгандан кийин келип алып, эже
сиз менен ойноп сиз ыйлап баштаганда мен өзүм токтоно албай ыйлап жүрбөдүмбү дейт да. Жүрөгүнүн титирегени, ошол образда ушунчалык сүңгүп киргени мен баа бердим дейчи. Мен ыраазы болдум ушу балдардын чакырганына. Башкы каармандар ошол Самат Эркинбеков менен Куба Кубанычбеков экен. Булар экөө баягы Instagram баракчасынан көрүп калып аттык, ошол кинонун тартылышында бир аз үзүндүлөрдү киргизип атышты. Анан Самат Эркинбековдун дагы өзүнүн айтуусунда ошо Instagramда чачын өстүрүп жүрдү да, бул эмне деген образ болду ал жакта? Бул ошол экөө тең чачын өстүрүштү. Бул анткени Самат деген ошол деги кичинекейинен баштап ошол немеде өсүп калган болот да, ооруканада. Ошол балдар үйүндө. Анан ал жактан да чачы көп алынбай, белки Кубаныкы дагы ошондой болуп, анан кинонун ортосунда биздики дагы 9 ай болду да тартылгандачы. Анан ошонун арасынан бир күнү эле Самат келип калды мындай. Мотурайып элечи. Ал көрсө деген тип парикмахерский көрүп калат, тиги суйултуп бериңизчи деген окшойт да. Тигиле баягы кино неме жаатын түшүнбөй эле аябай эле суйулуп салган окшойт. Баягы Саматтын момундай чачы жок. Анан ошондойлор да күтүп калат. Жакшы, Агыргө Сити командасы деп тааныйт да, сиздер Самат байкени, сизди, ошол эле Кубаныч мырзаны, Анан ошол сиздер тарткан тасмалар көбүнчө күлкүнүү, комедия жанрында болот да. Мында дагы күлдүрөсүздөр. Анан кайра эл атасыздар. Ошондой деген бизде ошондой максаттар менен иштелип келатат. Бул көбүнчө Саматтыкы мунуку деген күлдүрүү максатына жазылган жок, Самат менен Кубаныкы. Ал жака дагы бизде дагы чоң актерлорубуз менен да ошол Жеңиш Сманов байкебиз менен, Багдырбек байкебиз менен алар күлкү жаатын биз аларга бердик да. Сценарий боюнча, сценарий сизге таандык экен. Эми сценарий жөн жерден үчөөңүздөргө таандык, Самат мырза, сиз Кубаныч мырза. Багы жөн эле жерден жаралбаса керек, бир жашоодо бир нерсеге баягы кабылып, же бир нерсе түрткү болуп, анан ушул жөнүндө кино тартабыз. Кызыктуу болот элге депчи. Ооба, үчөөбүз баягы бул сценарийди жасаарда биринчиде тиги неме чыкканбыз, тоого чыкканбыз, казан алып алып, өзүнчө продуктларды алып алып, ошол жака чыгып, анан ошол жактан пикник кылып, ошол сценарий жаратабыз деп, анан ошол жактан келип чыкты. Азыр чындыгында жана башында да айтып өтпөдүмбү, ушундай эми ушул жагын бербейлиби деген ошол үчөөбүз ушундай пикир келип чыкты да ортобузда. Ушул нерсе көп болуп атат, ушул нерсени бербейлиби деп, анан ошону жазып иштелип чыкты. Шайыр эже, сиз эми бул тармакта көп жылдык тажрыйбаңыз бар да, кино тармагында негизи эле. Анан көптөгөн баягы белгилүү чоң режиссерлор менен иштештиңиз, анан жаштар менен иштеш кандай экен? Булар менен иштеген дагы аябай жакшы, себеби ушу Самат, Куба, Рүстөмдөр менен иштеш кичекти Айыл Кемп деген кинону жеңиштер дагы тартып, анда дагы ошо башкы каармандын апасын ойногом, анда дагы көтөргөн жүгү бар образ болчу. Мен үчүн абдан кызык болду. Анан бул жаштарыбыздын мага кылган мамилеси кандайдыр бир чоочуркап, кандайдыр бир мындай эже кандай деп коет, эжеге жагабы, жакпайбы, бир ушундай мамиле кылышты да, дилгир мамиле. Бирок бат эле аралашып, бат эле иш учурунда ушундай жакшы мамиле болуп кеткендиктен кадимкидей сүрдөгөндөрү же болбосо кооптонгон нерселердин баардыгы жоюлуп кетти да. Достордой болуп эле, бат эле. Анан иштеген Шамдага иштегендери жакты. Ар бир ишке, ар бир жасап аткан нерселерине ушунчалык жоопкерчиликтүү мамиле кылгандары жакты. Анан дагы бир жакканы чыныгы профессионалдарды чакырышып, чыныгы профессионалдар менен бирге бир площадкада иштегенге баш байлап өздөрүн ушунчалык уверенный сезип калгандары ошондон байкалды да. Анткени мен аралашкан ушул Жер тоголок кинодо профессионалдар абдан көп болуптур да. Ошол мени абдан кубандырды. Түшүнүктүү. Бул балдарыбыздын демек дарамети дагы, азыркы учурда кылып аткан иштери дагы такшалып калгандыгына баа берилди да. Шайыр эже, азыр кино тууралуу сүйлөшүп атпайсызбы? Буюрса алдыда премьерасы болот экисинде депчи. Дал ушул кинонун азыр бул жакта үзүндүсүн коюп берели. Кызыктырып айтып берип атабыз, эмне болуп атасың экен, кыскача үзүндүсүн көрсөк келиңиздер. Түндө жындыканадан 2 жынды качты. Бирөөсү мына нерв болгондо кээде жыгылып калат, экинчиси кээде кулап укпай калат. Токтобой кетип калышты го, тормоз жок деген уккан жоксуң.
Мен бұл жашоодо эчкимге керегим жок турбайбы? Досым Арман, мага керексиң сен, мага керексиң. Секирбей жөн. Арман больницадан качты беле, качкан. Ошол качкан үчүн жазасын алыш керек. Сен келе сол акмактардын, кем акылдардын чемпионат болгону биринчи орунду алмаксың. Зато биринчи орун болуп атпайбы? Зато биринчи орун. А экинчи болуп калса эмне кылат? Жакшы, комедиясы дагы бар экен, трагедиясы дагы бар экен, айтор кызыктарга бай тасма экен. Өзүбүздүн атамекендик баягы тасмаларды колдойлу 3-январдан баштап, жаңы жылдан баштап жаңы тасмага барат экенсиздер, буюрса. Буга чейин дагы сиз башка тасмаларга дагы продюсердин баягы милдетин аткарып келесиз да. Анан негизи эле кантип продюсер болуп калдыңыз? Буга да өзүнчө бир талант, шык, ушундай нерселер керекпи? Мындай нерсеге дагы өзү да жашоодо калып барат экен. Биз өзү негизи баягы КВНда өзүбүз творческий адамбыз. Анан биз ушул Кубок өзү дагы, анан ушул Самат үшөөбүз дагы иштеп, анан баягы көбүнчө ушул жаатын мен алып атам азыр продюсер жагын. Бирок үчөөбүз тең кеңешебиз, үчөөбүз тең сценаристпиз, мындай айтканда, үчөөбүз тең режиссербиз, үчөөбүз тең продюсербиз. Ошол эле учурда режиссерлуктар өзүңүздөр кылдыңыздар, өзүңүздөр режиссер. Бизде деген кинодо режиссер Кубаныч. Өзү актер и режиссер. Бул экранга жооп берет. Кубаныч. Тиги Самат болсо мындай чоң иштерге жооп берет. Жанагы мисалы ушундай биздин Шайра жекебиз менен сүйлөшүп, ушундай профессионал актерлор менен сүйлөшүп, ал мындай көйгөйлүү жактарга барат. Биз үчөөбүз ушундай нерселерди бөлүшүп алганбыз. Шайра эже кээде баягы ушул жерин өзгөртпөйлүбү деген сыяктуу өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтып, же өзгөртүүлөрдү киргизип ушундай учурлар болуп аттыбы? Тажрыйбаңыз менен бөлүшүп. Жок, кандай деле учур болгон жок. Анткени сценарийде жазылганда бул мен сценарийдин дагы эмнесине баа бердим. Көптөрү сөзгө басым берип коюшат да. Чыныгы сценаристтер алар сөздөн тышкаркыдай экинчи план деп коет. Артисттин же болбосо адам мисалы бир нерсени айтайын десе, оюнда дагы экинчи план ой менен айтат да. Ар кандай бир нерсе менен. Ошону толук камтышкан эпизод экен да, мен катышкан эпизодчу. Сүйлөгөн сөзүң башка, бирок жүрөгүңдү айтып атканың, каалаганың же болбосо айтайын дегениң тим эле толуп ташып турат, бирок башканы айтып атасың да. Мисалы баласын кабыл ала албайм деп айтып атканда жүрөгүнөн эзилип, кучактап, кабыл алгысы келип, кошо алып кирип жашаткысы келип, ушинтип турат аял. Бирок ошол эле учурда кабыл ала албайт, анткени бул жакта башка үй-бүлөсү, башка бала чакасы бар. Эки анчы дагы болгон образды чагылдыруу, сөз сүйлөбөй көзүң менен чагылдыруу бул артист үчүн аябай жакшы образдар да. И ошол эле негизде жана Саматты да айтып кетпедимби дараметін. Ошону ал да ошондой бере алды да. Ушунчалык бир билбейм, менин оюмча, аны эми көрүүчүлөр өздөрү дагы баа берер, бирок менин оюмча ушул эпизоддордо мен кадимкидей мындай удовольствие алдым да. Анан бир мени таң калтырган нерсе, эже съемка деп бирок кайсы мезгил эчтекени айтпай эле, анан мен ошол айылда жашаган аялдын турпатына жараша кийимдерди көтөрүп баргам да. Анан жылуу эмемди кийип алып даярданып атсам эле балдарым Саматтагы, Кубанычтагы жеңи жокму, жайкы кийимдер менен жүрүшөт да, титиреп, жай кийбейсиңиз эже, биз деген ушундай чыкканбыз больницадан, биз ушундай тартып, кышында тартып атабыз. Анан бул жай эже дейт. Апе окуй, мен кышкы кийимдерди алып жүрбөдүмбү? Бирок эми айылда суук, кечкисин суук болуп калат, ошондой эле жылуу эле кийинишет, баягы чыптама ушу сыяктуу. Анан мейли манда деп, анан мен ошол алып барган эле кийимдер менен тартылдым. Алар титиреп эле кычыраган кышта, суукта, носкилери жок, кичине жеңдери кыска сорочкалар менен тартылышты. Кино бул кыйноо деп пикирин айтылган эмес. Анан албетте соңку суроо болсун, кызыктуу учурлар менен бөлүшпөйсүзбү? Кыйынчылыктарды да айтып бербейсизби? Кыйынчылыктар бизде чындыгында Куба менен Самат экөө баягы бул кинодо жанагы мотоцикл айдаган көрдүңүздөр. Ошого отурганы бул экөөнүн чындыгында биринчиси эле болгон. Биринчи жолу. Мотоциклге биринчи жолу отуруп атышат. Биринчи жолу отуруп атышат. Ошон үчүн тормуз жок деп өткөн. Тормуз дайык экен деп кой. Анан ошол биз тиги Нарынга съемкага чыгып атканда бул жактан бир күн эле даярдандык. Куба эле даярданды, инструктор менен көрсөттү дагы. Сразу чыгып кеттик Нарын тарапка. Жолго чыгып кетип эле ошол жактан эле бизге дагы режимге да жетишибиз керек да. Аба болду эле, Куба даярсың? Даярым болду эле. Экөө сразу айдап кетти, бирок тиги мотоциклда аябай кымбат неме болчу да. Анын немеси дагы, анан коркунучтуу дагы немелер да бар болчу да. Анан бирок ошого карабай. Эң баягы дубль көп болгон кадр кайсы болду? Кайра тартып, сиздин нервиңиз кашайып.
жеңиңиз келип ошол үчүн кайсыл болду? Андайлар негизи көп эле болду. Баягы болуп атты кээ бир жерде, мисалы эми бир актер болуп калат, анан биздики деген эң негизи мен да айтып кетейин, тиги Шайреже менен тартылганда бизде Самат аябай даярдан, ушунубуз бизге дагы аябай кызыктуу болду да. Самат ошол биздин кинобуздагы Шайреже менен ойной турган жерибиз бул киносунун эң баягы жүрөктү оюп алчу жери да. Анан Саматты ошол күнү биз бош койдук. Самат бүгүн Шайреже менен иштейбиз. Сен ошол немеге кир, сени иши кылып, мияка вообще көңүл бурбай эле кой деп. Проблемага көңүл бурбады. Ал жака көңүл бурбады деп. Анан ошол күнү дагы съемкадан кийин да Шайрежеден дагы баягы прям съемка болуп атканда биз баарыбыз тең эле токтоп калдык да ошол. Эми кыйналганыңыздар акталсын буюрса. Ийгиликтерди каалайбыз. 3-январдан тарта Жер тоголок аттуу трагика комедия деп атабыз. Жанрындагы тасманы көрө аласыздар. Бизде конокто болгон Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы, биздин сүйүктүү актрисабыз Шайыр Касымалиева жана ошондой эле Жер тоголок деген тасманын сценаристи, продюсери Рүстөм Аскенов мырза болду. Рахмат сиздерге. Рахмат сиздерге. Билдиребиз, буюрса ушул кино кыргыз элибиздин жүрөгүнөн орун алат деген ишеничтебиз. Рахмат. Дал ушундай маанайда эфирибизди улантабыз, алыстабай туруңуздар.